Kıyamat, kıyamat kayım, akır zaman. Мына ушул сөздөрдү укканда бүт инсанияттын баарынын жүрөгү титирейт. Анткени бул жашоодогу ушул бизди курчап турган чөйрө, убакыт, шамал, күн, ай, жылдыз, түн, күн, мына ушулардын бүт баары жер менен жексен болуп жок болот. Тоолордун жок болушу кандай билесиздерби? Жанагы пахтаны, жүндү деп үйлөсөңүз, кандай эле шамалда учкан сыяктуу, тоолор дагы ошондой учуп тегизделет деди. Мына ушундай абалга болот. Ошол Исрафил периште сурнайын тартканда инсанияттын бүт баары өлүп, жада калса периште дагы өзү өлүп, бир гана жараткан Аллах Таала өзү калат. Мына ушул сөздөрдү укканда ар бир инсандын жүрөгү титиреп, коркуу болуп, анан бир аз болсо дагы эмне жакшылык кылсам экен, же намаз окусам бекен, же Куран окусам бекен деп өзү бир аз болсо дагы мындай ойгоно баштайт. Анткени өлүмдү көргөндө инсаният мындай ойлоно турган кербези болуп калат. Ошол үчүн өлүм бул инсаниятка эң чоң бир мотивация. Ошол үчүн инсан баласы качанда өлүмдү эстеген учурда бүт баарын эсинен чыгарат дагы, мен бир аз болсо дагы сооп иштерди кылып калсам экен деп коет. Мисалы бир инсан жолдо баратса унаасы менен, анан четти караса эле эки машина сүзүшүп, ошол жерде авария болот. Ошол жерде инсандардын өлүгүн көрөт, канды көрөт, инсандар чогулуп алганын көрөт, ал жер ызы чуу, ый. Мына ошол учурда дагы инсанияттын жүрөгү зыр деп зырылдайт. Ошол өлүм аны коркутат. Чын-чынына келгенде ал өзү өлгөн жок, бирок ошону көрүп туруп жүрөгү зырылдайт. Мына ошол биз үчүн чоң бир мотивация болушу керек. Анткени Аллах Таала дагы эскерип атат: "Эй инсан баласы, көрдүңбү мына ошол сен көргөн адамдар дагы ошентип өлдү. Сенин дагы өлүмүң жакын калды. Сен дагы ушундай болуп кээде ушундай инсандарды көрүп бир аз таасир ал. Сен дагы бир күн өлөсүң" деп бизге эскертип атат. Ошол сыңарындай кыямат качан болот? Кыяматты күтсөк болобу? Кыямат жакын калдыбы? Азыр мен сиздерге бир хадисти айтам. Мына ушул хадисти айткандан кийин өзүңүздөр жыйынтык чыгарып алыңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла тaqуму саа хатта юqbadul ilm." Кыямат кайым эч качан болбойт, илим жоголмоюнча деди. Ва такзуру залазил, жана зилзала, жер титирөөлөр көбөймөйүнчө. Ва ятaqarabaz zaman, жана убакыт кыскармайынча. Ва тадхарул фитан, жана фитналар ачыкка чыкмайынча. Ва яксурул харж, жана бузуку иштери көбөймөйүнчө. Мына ушул хадистин бир бөлүгүндө келет түшүндүрмө катары. Ва хуал катл, бул адам өлтүрүүгө окшогон кылмыштуу, мына ушуга окшогон күнөөлөр көбөймөйүнчө. Хатта яксура фикумул малу фаяфиду, силердин байлыгыңар ашып ташмайынча кыямат кайым болбойт деди. Мына азыр мен айтып аткан сөздөр, мына ушул пайгамбарыбыз айткан сөздөр бүгүнкү күндө болуп атабы? Кененирээк ойлонуп көрүңүзчү. Эгерде мына ушул нерселер болуп аткан болсо, анда ойлонууга кез келди. Анда ибадат кылууга мүмкүнчүлүк Аллах Таала берип турат дагы да. Качан да келбей калган учурда Фираунга окшоп ойлонуп калбаңыз. Дагы бир хадистин маанисинде мына ушундай келет: башкаруу анын колунда болбогон, колунан келбеген адамга ошол башкаруу иши, милдети берилет. Ошол учурда кыяматты күт деген. Мына ушундай мааниде хадис бар. Демек, биздин ойлонууга, дагы да ибадат кылууга убакыт бар. Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип турат. Бирок бир күн келет, убакыт таппай каласыз, убакыт болбой калат. Мына ошол учурда аттиң деп жер карап калбайлы.
Куранда келгендей я лейтани кунту туроба болуп калбайлы. Каны эле аттиң ушул топурак болуп калсам деп. Ошол азаптан коркуп, азапка чыдабай мына ушундай сөздөрдү айтып жүрбөйлү.